Салам, кандайсыз? Сиздер менен экран аркылуу жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сиздер менен бөлүшүп кете турган видеолорубуздун бири Faberlic компаниясында кийим кечелерди, айрыкча детский кийимдерди алууда, балдар үчүн кийимдерди алууда. Размерлерден адашып калсаңыз, анда бул видеону акырына чейин көрүңүз дагы туура тандоону үйрөнүңүз. Менин каналымда алгачкы жолу келип атсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз, лайк басууну унутпаңыз. Анда эмесе кеттик. Кызыңыз үчүн одежда деген разделге кирдиңиз дагы кийим кечелерди көрүп жатасыз да. Айталы, бул толстовка жабып калды. Баасы дагы арзан экен. Эми ушуну алуу үчүн сиз кайсы размерди тандашыңыз керек? 104, 110 деп эле турат мына бул жерде. 104, 116, 128. Кайсынысын алам? Туура келбей калсачы деген суроолор пайда болот. Мына ошол суроолорду артка коюп туруңуз дагы, мына ылдый жерине келсеңиз, таблица размеров деген жери бар. Мына бул жерде бардыгын описать этип жазып берген. Мисалы үчүн подбор одежды для детей дейт да, размеры неме деп атат, размерлерин тандап берүү деп атат. Бул жердеги мисалы үчүн рост А дейт. Рост А дегени бул вертикальный. Жерден башынын учуна чейин, бутун учунан башынын учуна чейинки ростту, боюн өлчөйт экенбиз. Мисалы үчүн бул жерде 104 сантиметр боло турган болсо, бул возрастты 4 жашар балага туура келет экен орто эсеп менен. Көрдүңүздөрбү? Эгер сиздин балаңыз 6 жашта болсо, бою 116 болот экен. Размерин дагы 116 дегенди алсаңыз туура келет. Охват груди, мына охват груди. Бул жерде кайсы жеринен өлчөшүңүздү айтып берип атат. Колун өйдө көтөрүп туруп, колтугунун астынан өлчөйт экенсиз. Мына ушулардын баарын окуп көрүп, өлчөп алсаңыздар болот. Ушундай метод менен ала турган болсоңуздар, сиздер размерден адашпайсыздар, беймарал коркпой ала бересиздер. Ылдыйрагына түшө турган болсоңуздар, бул жерде дагы көрсөтүлүп берет. Мисалы үчүн А дегенде башынын учунан бутун учуна чейин, Б'сы колунун астында колтугу, С дегени бели, Д бедрасы. Бул жерде дагы ошо бедрасынын дагы немеси бар. Мисалы үчүн биз 6 жашар кызга же эме тандайлы дедик. С дегени 57 сантиметр экен. Өлчөп көрөсүз кызыңыздын немесин. С охват талии. С дегенибиз кайсы жер? С дегени значит бел экен. Белин өлчөп көрөсүз. Эгер ошончо сантиметрден азыраак чыкса же ошондой чыкса, алган кийимиңиз туура келет. Алдын ала ушинтип эсептеп коюңуздар. Д 6 жашар балага 65-66 сантиметр болуш керек экен. Значит, жан башы 65-66 сантиметр болсо, значит, бул кийимди сиз заранее билесиз сиздин кызыңызга же балаңызга туура келери жөнүндө. Мына ушинтип оңой эле коркпостон кийимдерди заказ кылып алсаңыздар болот. Эгер качестволору жөнүндө отзывдарды окугуңуздар келсе, мына отзыв деген жерине кирип окуп чыксаңыздар болот. Ошондой эле бул жерде условия обмена дейт. Кийим кечени алмаштырып алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр да бар. Эгерде кандайдыр брак чыкса же башка болсо, бул жерде да кирип окусаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу бизнес партнерлор, YouTube көрүүчүлөрү, бүгүн сиздер менен Faberlic компаниясынан коркпостон кийим кечелерди заказ кылып, алдын ала размерлерин аныктап алууну үйрөндүк. Эгерде сиз регистрация боло элек болсоңуз, ушул комментарийге жазсаңыз болот, же болбосо описание деген бөлүмдө менин WhatsApp номериме кайрылсаңыз да болот. Сиздерге Faberlic компаниясынан ар дайым качестволуу, жакшы, туура кийимдерди тандап берүүгө дайым даярбыз.